Шанхай кызматташтык уюмуна маданият багыттагы даярдыктар күч алды. Алсак ШКУга мүчө мамлекеттердин эң беделдүү артисттери кыргыз ырчылары менен биргеликте фонограммасыз концерт коюшат. Ал үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп, конокторду тосуп алуу иштери башталды. Бүгүнкү күндө мынакей репетиция болуп атат, репетицияга катышып атат, өзүнүн программасы бар. Жеңиш Усманов, Жамиля Райымбекованы билесиздер, ал келип катышып атат. Канат деген бийчи балабыз бар, бул келип катышып атат. Ошолордун катышуусунда чоң программадагы гала концертти уюштуруп атабыз. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Кытай Эл Республикасынан Манас операсын койгон чыгармачыл труппа келе жатат. Манас операсы манасчы Жусуп Мамайдын вариантында даярдалып, 11-12 июнда саат 18:00 кыргыз көрүүчүлөргө бекер тартууланат. Биздин президентибиз 2019-жылы Кыргызстанда келип бул операны коюп кеткиле деп Кытай тарабына чакыруу жөнөткөн. Ошонун негизинде быйыл 11-июнда бул операны өткөзгөнү турабыз. Негизинен азыркы учурда 40-тан ашык киши келип, Кытай тарабынан келип, ошо техникалык группасы келип бул жерде иштеп атышат. Болгон жабдуулардын баарын, техникалык жабдуулардын баарын орноштуруп, декорацияларын орноштуруп иштеп атышат. Бүгүн кечинде саат 6-ларда 100-дөн ашык 120-дай киши, артист топтору келмекчи. Шанхай кызматташтык уюму тыгыз алаканы арттыра турган багыттардын бири. Коопсуздукту, экономиканы, маданий, гуманитардык байланыштарды бекемдөөгө аракеттер да, даярдыктар да күч. Анткени келе турган делегациянын тилдерин мыкты билген ыктыярчылар да даярдалган. Биздин түздөн-түз жаштардын азыркы учурда ШОСко жардамы биртүү аябай зор болуп атат. Кайсыл бийликтин, кайсыл бутак болбосун, кимдер даярдык көрбөсүн. Биз дагы ошол өзүнүн ушул топто жалпы конокторду келгенден баштап тосуп алып, аларды узатып, анан алып жүрүп, деги эле логистикасы, аларды жандап жүргөн ыктыярчылар менен камсыздап, ушундай бир коноктордун буту колу, анан тили болуп жүрөт, жумуштарды аткарып атабыз да. Кошумчалай кетсек, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары катышкан саммит үстүбүздөгү жылдын 14-15 июнунда Бишкек шаарында өтөт. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ.